Мына бүгін базарда елдермен жолықтық. Өздерінің өкілдерін жіберіптір. Алармен отырып сөйлештік. Бұға чейин біз Сымыту жақта Көкімбей көчесінде, ошол жерде базар болчу, авторыноктун жанында. Биздин жер бар болчу муниципалдын. Ошол жерге айтсак, ал жерден эми жакпайт, жактырбайт, барбайт, тигүү деген ар кандай сөздөр болду. Эми аны көрдүк, анан эми бизде өзүбүздүн муниципалдын жер керек да. Ошонун үчүн только биз ошо муниципалдын жер болсо, ошол жака базар салабыз, куралабыз дегенде. Жеке менчиктерге кире албайбыз. Ошон үчүн биз жер издеп туруп, анан кече күнү кечинде жанагы мегаполис мага Ишкабан кеткен жолдун жээгинен 7 гектар жер таптык, ФПС'ин жери бар экен. Ошол жерде сүйлөштүк, чечтик, ал мындай ыңгайлуу, аябай. Азыр мына көпчүлүгү мына ошону укканда кадимкидей уже өзгөрүп калды. Ошол жерге азыр заманбап базар жакшынакай даярдап беребиз. 1-2 айдын ичинде деген сен булар айтып атат, школьный сезонду бүтүрүп алалы, августтан сентябрда кошуп берели деп. Макул, сентябрда кошуп берели, ошо сезонду иштеп алат атабыз. Но ага чейин биз базардын баарын, жолдорун бүт даярдап беребиз, заманбап кылтыр бүт шарты менен беребиз. Кудай буйрса, анан жана өздөрү да айтат, ал жер ыңгайлуу жер. Мына биз деле көрдүк, мен кече өзүм кыдырып келдим. Мына жетек Удун жетекчиси, ККМдин жетекчиси чогуу барып өзүбүз көрүп келдик. Аябай мындай кандай десем, локациясы аябай жакшы жерде экен, туура жерде. Эми ошону азыр биз базарды жакшынакай кылып, куруп берип, шарт түзүп берип койсок, анан жакшы эле болот. Эми бул жерде түшүнөм мен элди да, жанагындай кырсык болду, ал жерде жанагындай чыгым болду дегенде. Но бул жерде мындай да, эртең ким билет, кырсык айтып келбейт. Эртең дагы бир селбирип, дагы бирдеме болсо, анан кийин аягы келе ошо желиктүү бийлик, анан тиги президенттен баштап баарын айтып баштайт, карабайт, тигинтпейт, минтпейт, эмне кылдыңар деп. Эртең дагы бир кокусу кырсык болсо, дагы биздикин ойлоп башташат. Ошон үчүн мен айттым, жана көпүрөнү айтып атышпайбы, бирөөнү калтырып коелу, анан тигинтип коелу. Болбойт, ал мыйзамсыз көпүрөлөр анын баарын. Алып салыш керек. Ошо көпүрө үчүн жанагы суунун баары акты. Ошон үчүн көпүрөнүн баарын аттандаштырып бүт алып салдык. Азыр шаар боюнча мыйзамсыз көпүрө болобу, курулуштар болобу, Ак Буран жайына жанагы водоохрана зона бар, 50 метрлик. Ошонун баарын комиссия түзүлдү, тактап чыгабызса, ошо 50 метрге кирген водоохрана зона киргенден жеке менчик болобу, башкасы болобу, кандай балекет болсун, баарын тең тазалап туруп, ал жерде ошо Ак Бура тиги Өзгүрдөн баштап, дагы башынан тиги границага, Лөлөмана жакка границага чейин Ак Буранын 2 жээги тең, пешеходный жөө жүрүүчү, анан кийин велосипеддин дорожка болот, сквер болуп, башынан аягына чейин абдан жакшы сону кылып шарт түзүп беребиз элге. Эс алуу жай баса тургандай, эс ала тургандай. Анан эми бул жерде туура түшүнүш керек экен, базар баягы түшүнүп атам, баягы канча жылдан бери иштеп атышат, кеткиси келбей атат. Эми кеткиси келгенде эртең дагы бирдеме болсо, кооптуу жерден биз алардын ден соолугу эме өмүрүн эметип атсак, анан анча мынчасы өзүңөр уктуңар, өлсө өлө берели деп. Ушугантип болсун, туура эмес да. Анын баарын биз өзүбүз жооп беребиз да. Анан баягы түшүнүп атам, алар баягы эмоцияга алдырып, баягы калп калалы деген эмесин айтып, ошентип айтып алышты. Но эми мындан ары биз жакшынакай шарт түзүп берсек, ушу эми жакшы эле болот. Маршруттар боюнча айтып атышат. Кайсы? Маршрут каттамдар. Анын баарын ал өзүбүздүн колубуздагы баарын жасап беребиз. Маселе жок. Маршрутуна кылып беребиз, автобустун баарын жасап беребиз. Келечек базар боюнча ал. Келечек базар чыгат жакында. Ал да чыгат. Ал келечек базар турган жер маселеси бар. Чыгат. Саудагерлерге 100 миңден деп атпайбы? Ал мэриянын эмесиненби, казынасынан же? Жок, мамлекет берип атат, мамлекет берди. Мэриянын казынасы болсо биз чачырап кетпейбизби ушинтип бере берсек? Анан Сабиров куруп аткан базар эмне болот? Ал өзү илгери 10 жылдан бери арендада экен, иштеп жүргөн. Ал ошону узартып иштеп атат, аны бизге жабыштырды, мен түшүнбөй атам, эмне болуп жабыштырып атат? Базар куруп атканда ошол. Жок, мурун балык бакчы экен, илгери билбейм, көл болуп балык бакчы экен, анан кафе кылган экен. Азыр базар кылам деп эми ал өзү билет да, кандай биз 10 канча 10 жылга бар аренда калган экен илгери. Биз 3 жылдан кийин бүтөт экен арендасы, туурабы? 3 жылдан кийин бүтөт экен. А жанында муниципаль 3,5 гектар жер бар. Биз ошол жака ойлогонбуз. Муниципальный кылалы десек, анан ушак таратып, анан Сабиров деп кетти. Эми кайра жакшы болуптур, эми ошондой болгону. Азыр биз жакшы жер таап алдык. Качан башталат ошондо базар? Мына бүгүн башталды. Демек ага чейин азыркы базардын боюнан жалаң көпүрөлөр гана алынып, соодагерлер. Жок, соодагерлер иштей берет. Баары мурун кандай иштей берсин. Мына могу сезонду, мына могу школьный сезонду бүтүрүп алалы дейт. Анан макул десек, сентябрда кошуп берели дейт. Макул, сентябрда кошуп берет атабыз. Ага чейин кудайса базарды заман кылып, бүтүп заманбап кылып шарт түзүп алабыз. Анан баарыбыз жакшынакай көчөбүз. Мен өздөрү деле мына көбү мен бу жерден көргөндөр ошол жерди уккандан кийин, жана шарттарын уккандан кийин биздин